эсептөө палатасына берет элем да. Эсептөө палатасы 108 беренеси бар Конституциянын. Бирден бир жападан жалгыз мамлекеттик ошонун бардыгын тизмектеген, түстөгөн, контролдогон орган бул эсептөө палатасы. Эсептөө палатасы экили органга подотчетный. Бул биринчи жогорку кеңеш, экинчи президент. Эсептөө палатасына суроо. Ошо 23-жылдын бюджетин аткаруу боюнча канча силер текшерүү жүргүздүңөр? План боюнча, пландан сырткары. И канча чыгымдар аныкталды? Биринчи суроо. Ким Жумагулова Гүлмира Кубаталиевна. Сиз жооп бересизби? Сиз түшүндүңүз окшойт суроонучу. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович, мен Саламатсыңыздар. Биздин аудитор бар, өзүн ортогон Садовников Вадим Александрович, ушул кишиге сөз берсек. Ким жооп берет? Кто ответит? Вы? Лишь так. Уважаемый Алишер Тажбаевич, я извиняюсь, чуть-чуть не допонял. Вопрос по проверенным объектам за 23-й год или за 24-й год? Я вам вот еще раз вот говорю, вы должны внимательно прийти сюда и полностью быть подготовлены. И надо слушать, о чем речь идет, а не между собой здесь сидеть и разговаривать. С момента вот прихода вы сидите здесь лялякаете. Это жогорку кеңеш, во-первых, вам, Вадим Александрович. И внимательно надо слушать каждый вопрос, за каждой цифрами, сколько труда стоит. В этой связи я вам сказал, Счетная палата это единственный орган, согласно 188 статьи Конституции Кыргызской Республики, и она подотчетна только Жогорку Кеңешу и президента Кыргызской Республики. В этой связи я за отчетный период вашим органам, согласно принятыми нами конституционного закона, сколько актов проверок было осуществлено планово и внепланово. И общий выявленный ущерб, нанесенный ущерб сколько, выявленный ущерб сколько, по цифрам. За 23 год счетной палатой проведено 33 полных аудита по плану. Вне плановых аудитов проведено порядка 40, по-моему, аудитов. Общую сумму выявленных нарушений я сейчас не помню. Алмаз Акунжанович, біз жанағы бүгін күн тәртібін бекітіп қарап жатқанда, біз өкіметтің өкіліне Айсұлу Дәулетбековна айтқанбызды, шот палата бойынша тиешелі жетекші келіп жауапқа даяр болып келсін депші. Аз бұл сұраушын қараңыз, бұл мен есімде жоқ деп жауап беріп жатады. Бұл еме министр келген жоқ, мақұл дедік. Еме біз бұны айтпасақ, башқа сөз айтқанымыз ғой сізге. Дайынданып, даярданып келсін біреу депші. Алишер Тышбаевич өте тура айттыңыз. Бұл мәселені Жогорку Кеңеш президентке тиіштүү. Бұл эсептөө палатасы өзүнчө статусы бар мамлекеттик органдан жакшы билесиз. Кечеде бир топ замечаниялар болгон экен, мен айтат элем, азыр тиешелүү түрдө текшерүүлөр болуп атат. Анан ал эми эсептөө палатасынын төрагасы азыр командировкада Индияда кечеде. Анан эгерде туура көрсөңүздөр, кийинки келгенде дагы баягы бюджет комитетинде да өзүнчө каралат, общий каралганда дагы суроо жоопторго дагы өзү эсептөө палата жөнүндө жоопту берет ошондо. Азыр мен дагы өзүмдүн ыйгарым укугуна карап эсептөө палатасына айтат элем, сиздер эмне жооп берген келдиңер же отурганда келдиңерби да? Кантип билбейсиз, 30 эле проверка болду 23-жылы. Анда болбойт да. Общий 70. Так и говорите, а ты говорите 30, а может быть там 40. Такой вопрос не устраивает, не только депутатов. 30 плановых и внеплановых 40. И отвечайте, как вас никто как не давит, это вы самостоятельный орган. Поэтому надо отвечать. Спасибо.
Алмаз Акынжанович, эми сизди урматтайбыз, ыйлайбыз, президенттин ыйгарымдык өкүлү катары жогорку кеңеште да. Эми биздин комитеттин аталышын өзүңүз билесиз да. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет да. Ошол жаатында биз булардын жанагысын жасалып аткан независимый орган катары булардык менен салыштырайлы деген ой болчу да. Кечээ күнү дагы ушундай агрардык комитетте жооп болду. Бул счетный палата эмне? Мамлекеттен сырткары орган. Жегилиш болуп могу жерде жанатан бери бири менен сүйлөшүп, эми буларга чай эле калды ушул жерде чай ичкеничи. Же суроого берсең так жооп бербесе, ушундай главный инспекторлордун кереги барбы мамлекетке? Мына эмне деген карапайымдык. Жогорку кеңештин бирден бир бүгүнкү функциясы бирөө эле калды, Алмаз Акынжанович. Бюджетти бекитип бериш, бюджетти алыш. Бул эмне сиздерге оюнчукпу? Биз бул жерде Алмаз Акынжанович, элдин өкүлдөрү отурабыз. Элдин өкүлдөрү отургандан кийин биз ошол элдин акчасы кайда кетип атат, кандай натыйжалуубу, натыйжалуу пайдаланып атабы, биз ошону угушубуз керек. Биз элге жеткизебиз. А могу жерде келген, бул жерде министр жок, макул дедик. Министрдин орун басарын уктук, макул, кыска, нуска айтып берди. А бул жакта эсептөө палатасы отурат. Ушундай эле азыр биз сурооду башкы прокурордун орун басарына беришибиз керек. Эмне кылып атасыңар депчи. Мамлекет эмне үчүн? Көйгөй кечеде айткам. Өйдө жактан бийлик республикалык бюджет кабыл алып атат. Кабыл алып, андан кийин биз канча мыйзамды алып келип атасыздар. Конституциялык мыйзамдардын уже 5-өсүн кабыл алып бердик. Андан сырттары канча деген мыйзамдарды кабыл берип атабыз. Өзгөртүү түзөтүүлөрдү деп атасыздар. 3 окууда кабыл алып берип атабыз, ушул бюджеттик кодекс жана башкалар боюнчачы. Мамлекетте жылыш болсун, башка болсун деп. А сиздердин могу жердеги карапайымдыкты караңыздар. О жерде кеп эмнеде дедим, кеп жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү органдардын ошол жактагы чырмалышып коррупцияга байланышып калганда болуп атат. Акча каражаты түшүп атат, ылдый жакта бардыгы жеп ичилип, өзүнүн натыйжасына жетпей атат. Жетпегенден кийин проекттер, социалдык жана башка проекттер өзүнүн натыйжасына жетпегенден кийин эл муктаж болуп атат. Эл бизге айтып атат, өздөрүндө ушун. Мына мен кечээ эле айткам, 63% социалдык долбоорлорго акча каражаты кетти. 32% инфраструктуралык долбоорлорго, болгону 5% жакын экономикалык долбоорлорго кетти. Акча каражаты сарпталды. Ошонун бардыгы могу 63 социалдык долбоор менен инфраструктуралык 32% долбоордун бардыгы ишке ашпай атпайбы? Биз жерде барганда эл айтып атпайбы? Кана сууңар дейт. Лентасын кесип кеттиңер, сууңар жок дейт. Жолдун лентасын кесип кеттиңер, жолуңар тантыракай чатып чыгып атат. Социалдык объектилер 3 жылдан 4 жылда бүтпөй атат. Баш аягы менен 320 мектеп республикада бүтпөйт. Жана башка көйгөйлөр. Ошолорду кайлы дедик элек. Эмне болуп атат? Кандай жанагысы? А счетный палата болсо келип айтат. Эмне буларга же сурдопереводчик берке? Могу кыргыз тилин жана башка тилин билгендер келбейби? Биз эмне кечээ күнү эле кыргыз тили болгон жанагыбыз ушулбу? Кечээ күнү биз кыргыз тилин майрамдадык республикалык масштабта. Кыргыз тили күнү деп туруп. А бул жерде Вадим Александрович орусча түшүнбөсө, анда жанда переводчиктер менен келсин. Жандагы жанагы коллегаларды жооп берсин. Ошон үчүн мен сунуштайт элем. Сүйүн Абдулдаевич, күн тартибинен алалы, Бекетаев келсин, счетный палатанын төрагасы келсин, буларга оюнчук эмес бул жогорку кеңеш.